Кубаныч Баркалбасов жана Нурайым Акылбекованын аткаруусунда Кыз жигит аталышындагы сонун музыкалык клип менен бул саатыбызды жакшы маанайда баштап алдык деген ниеттебиз. Бүгүн дагы жөн жерден да ушул клипти сиздердин назарыңыздарга сунуштаган жокпуз. Негизи Нурлан кээ бир адамдарды карап туруп ушул жараткан сенден эч нерсени аяган эмес деп айткым келет да. Бүгүн биздин студиянын мейманы ажарлуу кыз, кыргыз эстрадасынын өзүнүн тарбиясы, ажарлуулугу, таланты менен салымын кошуп келе жаткан кыргыздын сүймөнчүк кызы Нурайым Акылбекова конокто. Кол чабалы. Кош келипсиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Бул биздин жаркыраган студияга дагы да болсо көрүп кошуп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Болгондо дагы аппак көйнөк менен келген экенсиз. Негизи алгачкы суроо мындай болсун. Күз жагабы сизге, күз мезгили? Негизи ар бир мезгилдин өзүнүн кооздугу бар го. Көбүнчө кыш жагат, анткени менин туулган күнүм. Күз дагы жагат. Жамгыр, анан өтө суук эмес, өтө жылуу эмес, жагат. Негизи чыгармачыл адамдар жана көп учурда мен угуп калам, акындар ушул жамгырдын коштоосунда жамгырдын көмөгү менен көптөгөн ырларын жазышат экен. Демек сизге жамгыр көп деле жакшы жардам бербейт турбайбы, э? Мен ыр жазбайм мүмкүн ошол. Жок, ырдаганга. Жок, жардам берет, аябай жагат. Ооба. Кайгылуу го өзүнчөчү. Мындай илхом башкача бир илхом сезимдерин ачат болуш керек бул аба райда. Ну ушундай сонун шоу программасынын Нурайым Акылбекованын концертин күткөн биздин сүйүктүү кыргыз калкына дагы бир жолу кубаныч менен баягы жеткиргибиз келет. Буюрса 25-26 сентябрь Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда дал ушул сиздердин сүймөнчүк кызыңыздар өзүнүн концертин берет. Анан суроо мындайча болсунчу, кыргыз элинин сүймөнчүк кызы болгон кандай экен? Кандай сезимдер тартуулоодо? Сүймөнчүлүк кызы болгон аябай сонун. Көп жерден жардам берет. Мисалы кайсыл жерлерден? Сыйлап калышат го. Жөн эле таксист байкелер бекер алып барат. Тамактанып атсаң бекер сүйүнүп жакшы көрүшөт, билбейм, бүт жерден сыйлап турушат. Дагы бир жакшы көңүл тартуулашат го. Сүйүнүп эле отурасың. Жакшы, Нурайымдын да жөнөкөй экенин ушул жерден да далилдесек болот, э? Эч бир жасалма, эч бир кошулмасы жок. Кандай бийкеч болсо, алдыңыздарда мына дал ошол Нурайым отурат. Сахнада кандай болсо да, үйдө да кандай болсун, бир калыпта жүргөн, жаңы эле айтып өткөндөй, жөнөкөй өзүнүн жөнөкөйлүгү менен баягы кыргыз элинин жүрөгүнө бир жок салган Нурайым Акылбекова алдыңыздарда. Керемет. Могул жаңы элеки биздин экрандарда жаңырып өткөн клип жөнүндө суроо берелик. Кубаныч Баркалбасов шоумен ырчы бул жигит менен кантип иштешип калдыңыздар? Кимдин сунушу болду? 2 жыл мурун мен үйдө эле гитара чертип отурган, комузыр чертип жүргөн кезде Кубаныч Баркалбасов ырчы болчу, вообще билчү эмесмин. Ырларын угуп жүрчүмүн, анан ошол кезде конкурс уюштуруп калды. Анын ырын ырдаш керек. Ким жакшы ырдаса, биринчи орунга ушул гитарамды берем деген. Анан мен ошол гитарасын утуп алган болчумун. Ал видеолор дагы деле бар. Ошентип таанышып калдык, колдоп жүрдү, бири-бирибизге подписка таштап колдоп жүрдүк. Анан шаарга келдим. Экөөбүз бир дуэт ырдашыбыз керек деп калды. Дуэтке Кобайке чакырды. Бирок бул ырды мен сунуштадым. Ушул ырды кыргызча кылып которуп ырдап чыксак, мен сөзүн жаздырам деп ушинтип келишип калдык. Байкадыңызбы, бул чыгармада мындай Индиянын мотивтери бар. Ошол Индия ырына баягы кыргыз жанды салган дал ушул Нурайым болуп тур. Мен ойлоп аткам, Кубанычтын идеясы го деп. Бирок азыр угуп сизден таң калып турам. Керемет, мыкты, сонун. Азыркы тапта интернет булактарында, интернет платформаларында, телевиденияда кайсыл жерде болбосун, ушул чыгарма кыргыз тилдүү чыгармалар арасында эң бир хиттүү чыгармалар болуп жатат. Негизи эле Нурлан мында ушул Нурайымдын ар бир жасаган эмгеги кыргыз элинин жүрөгүнөн башкача бир орун табат да. Сиздин балким табитиңизден, ыр тандоодон болуш керек бул нерсе. Мен билбейм. Өзүңүздүн репертуарыңызды ким түзөт, сиздин репертуарыңызды? Же могулар жакты, мен ырдайм деп ырдай бересиз? Ошо репертуарды өзүм тандайт экенмин. Эми ар түрдүү мону ырдап көр дейт. Бирок кайсыр бардыгын эле өзүм тандайм го. Ошо ырды аябай тандаганга маани беребиз, анткени эми жаңыдан ыр жаздырып баштабадыкпы? Көрсө жаман ырлар да чыгып калат экен, бир ырдын сөзүн жаздырып, оонун дагы сатып алып, аранжировкасын жасатканда жаман чыгып калат экен. Ошентип аябай тандап өзүм тандап чыгам. Кээ биркирде жөн эле бир Инстаграмдан, интернет платформалардан гитара менен ырдап койсоң эле хитке айланып кетиши мүмкүн, э? Ооба, ошондой болот экен. Көпчүлүктө ушул кыргыз сахнасында жүргөн ага эжелериңиздин ырларын дагы кавер кылып ырдап каласыз, э? Гитаранын коштосунда. Студияга барып атайын. Ооба, ырдап калдым. Мага айырмасы жок.
дуэттердей берем, жалгыздардай берем, кайсырды уктум ырдай берем. Өзүм которуп тагып эптеп ырдай берем менчи. Көңүлгө жаккан болсо эле болду. Келиңиз мен Нурайым, бул биздин жолугушуубуздун дагы башкы себеби сиздин келе жаткан концертиңиз, жеке концертиңиз болгондо дагы Борбор калабыз Бишкекте биринчи жолу тушоо кесүү концерти болуп көрбөгөндөй сүйүү, кубаныч менен өтөт деген ниеттебиз. Анан ошол концертти ким уюштуруп жатат, спонсорлор тууралуу сүйлөшсөк. 2021 жылы жаңы комуз менен ырдап баштаганда эле Москвага барып чай концерт коюп келгенбиз. Өзүмдүкүнчү. Анан ошол жерде аябай жакшы кабыл алышкан. Ал эме ресторанда, Москвада ресторанда эле өткөзөсүң го. Анын ичине да толуп калган да анан Бишкекке бериш керек деп жылып атып ушул күнгө келди да. Буну мурдатан эле пландап келгенбиз. Пландаганда бирок көп таарыбыз жок болчу, шаарда таанышыбыз да жок болчу. Анан ушул бүгүнкүгө туура келиптир. Бирок сизди жан жактан колдоп жүргөн адамдар ушунчалык көп экенин билебиз. Мейли ошол шоу-бизнес, мейли жөнөкөй адамдар. Анан жогоруда айтып атпайсызбы, быр дагы аз болуп калды деп. Анан ар бир нерсенин өзүнүн убакыты сааты чыгат экен. Демек быйыл 2023 жыл 25 жана 26 сентябрларга туш келген экен. Ошол сиздин концертиңизде канча ыр ырдалат? Негизи эле репертуарда канча ыр бар азыркы тапта? Азыр деген фонограмма жок экен да. Анан 2 саат бою мен жандуу ырдайм. 30 чакты ырдап калат болушум керек. Ойлотом мурун фонограмма бар кезде жыргаптырбыз депчи. 2 саат бою живой ырдаш деген чынында кыйын экен да. Буга чейин концерт коюп көргөн жокпуз, бирок аябай кыйын экенин кече жакында эме 2 күн болду афишаны чыгаргандан билеттин баасын 2000 сом деп койсок, элдин кичинеси нааразы, эмнеге сен 2000 сом коесуң, эл артисти бул кактап кавер ырдап эле ушинтип кетти деп анан аябай кыйын экен да. Эстрада менен эле ырдап коюп, бир аранжировка менен мүмкүн артыңа бийчилер коюп эле ырдап койбойт экенбиз. Мен ырдайм. Атайын режиссер жалдаганбыз, ал башкача форматта болот деп ишенип атабыз. Ар бир ырымда артымда 61 киши оркестр чертип турат. Кийинки бөлүгүндө 10 киши ырдап турат да. Ошого дагы мүмкүн баасы кымбат. Мен ойлотом, менден кийинки концерттер точно баасы кымбат болуш керек, анткени живой деген аябай кыйын экенин түшүнүп атам. Ооба, сөзсүз түрдө баягы сахнада бир киши ырдап турганы менен ал сахна артында 100-200 киши. Алардын тамак ашы дегендей ооба. Сөзсүз түрдө. Ошондо сиз оркестр менен буга чейин ырдадыңыз беле, чоң оркестр менен же ушул концертте алгачкы ирет ырдайын деп? Оркестр менен буга чейин ырдагам, бирок ал 20 киши болчу да. Мен оркестр менен ырдадым деп сүйүнүп турмун. 60 киши такыр башка экен. Анан ошол. Учурда азыр даярдыктар катуу жүрүп жаткан турбайбы? Аябай катуу жүрөт. Кече күндө бир эфирлерге чыкырат, жетишпей калам, бара албай калам, ушундай болуп атат. Бирок сону ошого убакыт таап келип бергениңиз үчүн ушул жерден да ыраазычылык билдиргибиз келет. Анан ошол 60 киши деп айтып атпайсызбы? Ошол 60 кишинин башын чогултуш дагы, бир кылыш дагы кыйыныраак болуш керек. Негизи ошол концертке чейин канча репетиция кыласыздар? Репетициянын башталганына 10 күн болду. Бул дагы аз экен. Дагы 25-26 болсо, бир 23-төрүнө чейин аябай иштеткенбиз. Ошо дагы кыйындап эле баратат да. Ырдап атабыз. Канча саатын уктап атасыз ошондо? Бирок көп уктап атам негизи. Буга жакынсызбы? Ооба, жакынмын. Биз чарчап калабыз го. Ооба, жумуш баягы азыр күз айда башталды, жакшылыктар чакырган жерлер көп, концертке даярданмай, интервью бермей өтө көп. Анан сиз өзүңүз мындай идеяга өтө бай бийикке чекесиз. Жаңы элеке чыгармадан мен бир 100% толук түрдө ишенүү менен айта алам да. Анан ушул менин концертимде момундай өзгөчөлүк болсо, концерттен келгиле момундай кылалы деп бир ушундай сунуш киргиздиңизби өзүңүз? Ооба, концертте башында белгиленгенде режиссер болушунча кыялданып кел деген, болгон идеяңды алып кел деп. Азыр аябай көп негизи. Бирок ады бул жерден ачпай туралыбы? Ооба, мен башкача бир нерселерди да коштук. Мен катылган таланттарым деген сыяктуу. Демек пародия жанрларына көрүп калат окшойбуз. Мыкты. Ошол концерт жөнүндө дагы да болсо сүйлөшүүнү уланталы. Концертте кимдер конок болот? Кайсы кыргыз эстрадасынын жылдыздарын көрө алабыз? Концерт негизи 2,5 саат болот экен. Ошол 2 саат боюнча мүмкүн болушунча өзүм ырдайм. Ортодо эле кийингенге эле өзүмдүн байкелерим, вокалдан сабак берген байкелерим Куба байке тамада эме алып барат. Ошолор эле ырдап калбаса, атайын деле
конокторду чакырган жокпуз. Билбейм, мен бул концерт 2 күн го. Кантип эмнеге 2 күн болот экенин да мен билбейм. Туруп эле 2 күн дептирмин. 2 күнгө белгиленди, атам чабып, атам коркот, кечке чабат. Нурай, бир күнүңдү кемит. Бир эле күн кой, мен болбой калдым деп коркушат да барчы. Мен билбейм эмнеге 2 күн. Анан уже афишалар, сүрөттүн баарына түшүп койгонбуз. Ал жакта да бир конок жок. Мен мынча дукту кактанып атам, билбейм, өзүм ырдайм эле деп атам да. Анан концертке келгенде дагы атам апам болот. Анан жакын туугандардан, мисалы, тайнемдин үй бүлөсүнө бир эле билет берип атабыз. Чыкыруу бербегенге болбойт экен. Бирок бериш керек, баарына бирден эле мүмкүн болушунча эл келсин деп. Чыкыруу жок эч кимге. Ушундай мен кыйын болот атам, билбейм. Жакындарыңыз атайын сиздин баягы чыгармачылыгыңызга салым кошуп сатып алып келишсин да? Ооба, сатып алгыла, анан эми тойлоруңарда, үйлөрүңөрдө деле ырдайбыз, чисто моундай күйөрманды көрөйүнчү деп ушинтип атам да. Туура, баягы негизи эле көп ырчылар айтып коет эмеспи? Концерттен бизге киреше түшпөйт, концерт өзүн өзү жапса бул жакшы концерт болот деп. Бирок менимче дал ушул ар бир чыгармачыл инсан болуп, ар бир иш кылып аткан адамга жакын адамдар сөзсүз түрдө билетти, наоборот, Нурайым 2000 сом десе, жок, мен жакын адаммын, мен 5000 сом деп Нурайым деп жакын адамдар колдоп келсе, менимче Нурайым мындан дагы бир жогорку деңгээлдеги концерттерди сөзсүз түрдө коет деп алдыда ишенебиз. Ниетибиз жакшы, эң башкысы. Мен эл арасында өзүңдүн ишиңди, өзүңдүн кызматыңды ийне жийине чейин жакшы билсең, сени эч ким жарга такай албайт деп айтып коюшат го. Дал ошондой эле сиз дагы 2,5 сааттык концерт болуп атат. Атам учурда аябай коркуп жатат деп дагы айтып өттүңүз. Атаңыз азыркы этапта сонушону көрүп жатабы? Атам көрүп атат болуш керек, ооба. Атаңызга кандай салам айтабыз, эч коркпоңуз, себеби Нурайымга биз ишенебиз. 2,5 саат болгон талант, болгон сонун элдин коштоосу менен өтөт деген ниеттебиз. Мен атам тойдурду атсам да чыдай албайт. Эшикке чыгып кетип эле бир нерсе кылып эле ушинтип берет да, аяк шаталар туруп турат ушинтип. Демек сизге аябай кабатырлана турат. Аябай. Анан бизге дагы азыр айтып жатышат, Нурайым негизи атасынын кызы деп. Атасынын кызы, апасынын кызы, байкесинин кызыбы? Байкесинин кызы. Канча бир туугансыз? Мен 2 бир тууганмын, 1 байкем бар. Бир байкеңиз. Мен жалгыз кызыдыр. Анда баягы атанын кабатыр болууга толук түрдө бар акысы бар экен, жалгыз кызы болуп атсаңыз. Кантип? Ооба. Биз болсо сонушо программасында нары уланталы. Анан Нурайым негизи сиздин чыгармачылыгыңыздын башталышына бир нече жылдардын жүзү болуп калды. Ошол убакыттын аралыгында өзүңүз дагы өзүңүзгө бир аз тажрыйба топтоп калган учуруңуз. Анан эсиңизге салып көрөлү, сиздин эң алгачкы сүрдөгөн, ушунчалык корккон, башкача толкунданган эфириңиз тууралуу эстеп көрбөйлүбү? Канчанчы жыл, кайсы ай? 2021 жылы экен көбүнчөчү. 2021 жылы биринчи жолу филармониянын артына өтүп, сахнанын артын көргөм. Ал кезде Сыймык Бейшекеев, Сыймык ата дейбиз, Сыймык ата мени биринчи сахнага алып чыккан. Ошол кезде сүрдөнгөм. Мага айткан, жай басып чыгышың керек экен да, Сыймык атанын ыры бүтүп ортодо музыкада. Мен билбейм, чуркап чыгып турмун сахнага. Анда деле видеодон көрүп атам, жаман көрүнөт экенчи. Анан мынтип колдорум да кыймылдайт. Ал кезде мынтип бөкүл кое алчумун, кичке кызмын го. Анан мынтип көзүмдү жаап калганда мынтип алып койгонго колум иштебейт да. Ушинтип көзүмдү жаап ырдатам да. Анан колдорум иштебей калган. Азыр деле иштебейт, аябай сүрдөнөм негизичи. Ал кезде катуу сүрдөнгөн экен. Сыймык атаны эле карап туруп жүрөм. Эңкейсең чыккызып чыксамчы ушундай болуп. Эмне менен жеңесиз сүрдөнүүнү? Баягы көбүн эсе адамдар сахнада сүрдөнсө сөзүн унутуп калат, же болбосо башы айланып жыгылып да калган учурлар болот. Сиз эмне менен жеңесиз? Мен азыркы күнгө чейин жеңе элекмин. Жеңе элексиз. Бирок бул сезим деле менимче Нурлан туура болуш керек, себеби өзүңдүн жумушуңа жоопкерчилик мамиле кылган адам ар дайым баягы кол жуунун, толкунуунун алдында турат да. Мисалы экөөбүз деле эң алгачта ушул сонушо берисин баштоонун алдында бир аз сүрдөнөбүз, толкунданабыз. Мага ушинтип айтты, сүрдөнбөсөң болбойт деп. Ооба, үчүнчү эле эфирибиз. Ооба. Дал ушул Нурайым Акылбекова болуп калышына Сыймык Бейшекеев агабыздын да чоң бир салымы бар экен да. Концерттин аталышы да жөн жерден жалгызымсың эмес экен. Ошол ырдесте сиздин чыгармачылыгыңызга Ополтоодой бир жеңиштүү чоң бир сыйлыкты алып келди десек болот. Ооба. Көп ырларды ырдап киргизгем, ошонун ичинен жалгызымсың көбүрөөк элге жагыптыр. Атымды билбей калышат эми көп ырчылар го.
жалгызымсыңырдай турган кызсың го деп, Казакстанга барсак да жалгызымсың айтатын деп, жалгызымсың да менин кебетимчи. Ошого концертте ошондой койдук ооба. Сөзүн жазган Сүйүн Кубатова, жакында эле Сталбек Бактыгулов Стал атабыз каза болуп калды. Оунун чыгарган. Ооба. Анан Стал ата эмес, Сыймык ата элге алып чыккан болчу. Сыймык атанын дагы ооба. Сыймык ата ырдабаса мен мүмкүн укпайт болчумун. Демек, көп нерсе башкачараак болуп калбак экен, э? Негизи сиз башынан кайсы бир интервьюда кулагым чалып калган эле Сыймык мырзаны, Сыймык Бейшекеевди, Кыргыз Республикасынын эл артистин ар дайым Instagram баракчаңызга белгилеп, ырларын ырдап турчусуз. Ооба, ушинтчим. Сыймык ата менен сүйлөшө электен мурун эле, байланыша электен мурун эле Казакстанга барып жүрчүмүн да, эфирлергечи бир жолу баргам да. Астарлы акыйкат, астарлы. Ошол жеке баргам. Анан Сыймык ата деген улуу киши го, Instagram'ын окуйт экен. Мен дайрекке жазып берчүмүн. Сыймык ата, мен бүгүн Казакстанга бардым. Мен момчо просмотр алдым деп ушинтип берчүмүн. Мен менен ырдаңызчы деп. Ошентип анан кийин номерин таап калдым, бир нерсе алып. Мен өзүнө жазсам, Instagram дайрек окубайм деди. Анан ошентип концертине барып калганбыз да. Концертинде эң алгачкы тышоо кези чоң сахнага чыккан тургансызбы? Дуэт аткарып, анын бүгүнкү күнгө чейин ошол эмгегиңиздин жемишин көрүп жүрөсүз. Анан жогоруда дагы Кубаныч Баркалбасов менен иштешип калгандыгыңыз тууралуу дагы айтып өттүңүз. Жубайы жеңебиз менен дагы жакшы мамиледесиз, э? Ооба. Гүлзет жеңе мени жакшы көрөт. Бизди колдойт, кечке эле. Клип тарткыла монтаж тегиле деп өзүнүн идеясын берип турат. Образ дайындап жүргөндө дагы Гүлзет жеңеге жиберген. Бул жакшы деп аябай колдойт экен да негизи. Баса ушул образдарыңыз дагы тууралуу сүйлөшкүбүз келип жатат. Концертте негизи ар бир ырчы алдын ала даярданып жаңы формаларды тиктирет. Кайсы дизайнер, кайсы стилисттер менен иштешип атасыз? Арзыбек Ванама. Ошол киши менен иштештик. Жакында эле образдар дайындадык. Эми ал да бир башкача. Башкача бир. Концертиңизде кыргыз тилдүү чыгармалардан дагы башка тилдеги чыгармалар жаңырабы? Жок, кыргызча эле окшойт. Билбейм, мүмкүн кошулуп калат. Өзгөрүп кетирет экен эмечи, ырларчы. Ошентип мүмкүн өзгөрүп калат, бирок азырынча кыргызча эле ырлар. Анткени мен бүгүн эле филармонияга барып билет иштеп келсем, билет саткан эжелер айтат, бүт эле кемпирлер келет да, улуу апалар келет, улуу муундагы кишилер көрөт, же кички кыздар, балдар көрөт да. Ортодогу эмелер көрбөйт, ошон үчүн аудитория сиздики. Комуз менен ушундай ырдаганым жакшы өтөт. Билеттердин баардыгын кайсы жактан сатып алса болот? Билеттерди афишада жазылган номер менен алса да болот, филармониянын кассасынан да алса болот. Ошол жактарга кайрылып, билеттерди эртерээк алып алсаңыздар түгөнүп калышы дагы толук мүмкүн. Ооба, сөзсүз түрдө мындай азыр Нурайым айтып өткөндөй бир интригалуу, өтө бир баягы интригага бай биз эмне болот деп мындай отурабыз. Нурайым айтып берип атса, дал ошол концертти барып мынакей көрүп келгенге бардык биздин көрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан дал ошол даталарда сиздерди концерттен күтөбүз, келип жандуу үндөн рахат алып кетиңиздер. Чыныгы талант Нурайым Акылбекованын жандуу 2,5 сааттык шоу программасына күбө болуп кетсеңиздер болот. Анан Instagram баракчаңызга дагы буга чейин баш багып көрсөк, Эгиз деген тасма чыгат экен жакында эле. Же чыктыбы? Жок, 13 сентябрдан баштап закрытый показ болот. Биринчи жолу киного түштүм, аябай макташты, жакшы аткарат. 4 сентябрдан баштап бардык Кыргызстандын кинотеатрларынан көрсөңүздөр болот. Ошол Эгиз тасмасы тууралуу сүйлөшөлү. Кандай образды жараттыңыз? Ким сизге сунуштады? Роль макул болдуңузбу? Киного чакыраарда ким менен акылдашасыз? Киного түшкүм келип жүргөн аябай мындан мурун дагы Казакстанга чакырганда бизге туура келип бара албай калгам, ушинтип аткамда катышкым келип жүргөн. Бир күнү эле Актан байке жазды. Ушундай киного катышасың деди. Эч нерсесин сураган жокмун. Актан келди. Ооба. Ушундай киного катышасыңбы деди. Мен эмне образ, качан сураган жокмун, макулмун деп. Анда десек эми Актан байкени билдим, жаман образ бербейт экенин. Өзүң кандай болсоң, өзү сизге деле жаман образ жарашпайт да. Өзүңүз улуу кыз болуп турса, өзүң кандай болсоң ошондой ойнойсуң деди. Ошол айылдык кыз болдум. Жөнөкөй кыз болдум. Негизи кино эмне жөнүндө? Эгиз деп аталат экен. Эгиз кызыңыз барбы? Эгиз шеригиңиз барбы? Актан байкенин эгизи бар болот. Мен айылдын кызымын. Кино чыкканда көрөсүз. Ролуңуз чоңураакпы? Эпизодпу?
негизи кинодо башкы ролдо элемин, кыздардан мен элемин, бирок кинонун мааниси башкача болгон үчүн мен кичине кыска да элемин да. Жакшы. Кинонун мааниси башка жакта. Бул биринчи эмгегиңиз болду кинодо? Ооба, биринчи. Анда сөзсүз түрдө ал киного дагы баш багыш керек, себеп дегенде Нурайым Акылбекованы ырчы гана катары тааныбастан, дал ушул актриса катары дагы барып чоң экрандардан өзүңүздөр багындап көрсөңүздөр болот экен. Ошол сиз чыгармачылыкка жаңы аттангандан баштап дайыма жаныңызда кайсы бир эфир болсун, кайсы бир концерттер болсун, той топур болсун, сиздин жаныңызда өзүңүздүн ажарлуу апаңыз дайыма коштоп жүрөт. Апаңыз менен иштешүү тууралуу айтып берсеңиз жеңилби? Апам менен иштешкен жеңил, бир нерсе кылсак дагы өзүбүз үчүн кылабыз. Чоочун киши эмес, билем мен үчүн точно жакшы нерсени гана каалайт экенин. Апам менен иштеш кичине кыйын жагы, эми баягы улуу аялго Подружкалар менен жок, апам өзү билет. Подружкалар менен бир жака барыш керек болсо да, биз момундай менен столдо кыздар менен отурсак, апам момундай жерде отуруп турат. Сизди күтүппү? Ооба, такыр эч жакка чыгарбайт. Эмне себептен мынчалык сарсанаа болуу? Бирок чын эле каяка барсаң таанып калышат го. Анан балдар келип алат, чоң кишилер келип алат. Ырдап берчи деп, ырдабаган деле жерлерде. Мен бир тууган байкем, атам апамдан да катуу кармайт. Негизи мен үй бүлөм ушундай Москвага барганда, мындай жол болсо ар жактан балдар келип атса, сөзсүз менен кучактап алат, прям аябай катуу кармайт да. Ошонусу мага мен көнүп калыптырмын. Жалгыз мен бир жакка жиберсем, мага башкача болот да. Мен карабайсың, мен көчөдө бир нерсе кылсам, эмне кыласың? Кайра долгурунуп коесуңуз. Ошон үчүн мага негизи жакшы да. Демек ушундай тарбияга өзүңүз дагы көнүп калгансыз. Бир чети кыргыз кыздарын ушундай эле кармаш керек. Ооба, сөзсүз түрдө мындай даңкка баягы атактуулукка жеткенде дагы жакшы көз бар, жаман көз бар. Сөзсүз түрдө мындай бийкеш турганда дагы бир жоопкерчилик өтө чоң болуш керек. Үй бүлөнүн ичинде менин ой боюнча байкеңиз дагы, атаңыз дагы, апаңыз да туура кылат. Ооба. Биз сонуша программасын мындан ары улантабыз. Назарыңыздарда ак көйнөк кийген сулуу бийкеч Нурайым Акылбекова алдыда боло турган концерттери тууралуу да сүйлөшүп жатабыз. Анан интернетте дүң болуп кеткен дагы бир маселе бар. Сиз Анжелика Кайратова менен иштешип калат деген дагы суроо болуп калган. Иштешпейт деген учурда болуп калган. Иштешет дегенде Анжелика эже экөөбүз көп жерде чогуу болуп калдык. Продюсер болбосо дагы көп жактан колдойт экен. Концертке да чакыра берсем, бир мен бүт баарын айтып салыш керек экен да. Сага бир сонун нерсебиз бар, концертте кылабыз деп, качан болбосун өзүнүн жакшы колдоосун көргөзөт. Эже катары. Эже, сиңди катары эмне себептен иштегенге мүмкүн эмес, Качан болсо советін айтканга болот да. Демек түндө күндө кайрылып турсаңыз болот экен. Анан Нурайым жогоруда эгиз тасмасын дагы күтүп жаткан көрөрмандарыбыз абдан көп экенин азыр бизге айтып жатышат. Анан негизи сиз кыялыңызда кандай ролду жараткыңыз келет? Өзүңүз башка ролдо ойноп, кайсыл образ сизге көбүрөөк жарашат деп ойлойсуз? Боевикте ойногуңуз келеби, мисалы, же комедияда элди күлдүргүңүз келеби, же драмадабы, триллер жанрлары өтө көп. Мына дал ушул топто балким дагы режиссерлор болуп атса, бир галочканы коюп коет барагына. Ошону деле билбейт экен, бирок мындай момтуп кашын көтөргөн кыздар жарашпайт экенин билем. Негизи жана Корея тасмаларында байкуш болгондор жакшы жашашат. Жөнөкөй образ. Ыйлап элечи. Менимче Нурайымга жана драмалар көбүрөөк жарашат деп ойлойм. Драма, мелодрама, зонтикти кармап эле күзүндө басып эле. Бир жигитти артыңыздан ыйлатып эшитип алсаңыз анда сонун кино болот го дейм. Мыкты, кийинки суроолорду бизден сырткары дагы биздин мынакей көрөрмандар дагы суроо берсе болот. Биздин студияга түз эфирге чыксаңыздар болот. Байланыш номерлерди айтып өтөлүк: 39 20 64 39 21 83, ал эми шаарыбыздын коду болсо 0312. Дал ушул бүгүнкү биздин коногубуз Нурайым Акылбековага дагы өзүңүздүн сурооңузду берип, биздин түз эфирден жооп алсаңыз болот. Кыргызда бекеринен айтып коюшпайт, кыйынды кыйын деш керек деп. Негизи эле ар бир адам ар тараптуу болгону жакшы го. Заман мүмкүнчүлүктөр көп. Анан ырдоодон сырткары дагы кайсы талантыңыз бар? Кайсы талант менен өзгөчөлөнөсүз? Балким сүрөт тартасыз, балким кички кезимде сүрөт тартчумун. Кызыкчу экен, бирок азыр тартпайт элекем. Мен концерт коёрдун азыр моментте билдим. Бул ырчылык деген хобби эмес, же жөн гана эмес, бул менин
жумушум экенин билдим, ошон үчүн ырчылыктан башка жакты көрбөп турмун. Мен тамак жасаганды жакшы көрөм. Кайсы тамак сиздин колуңуздан даамдуу чыгат? Биз ошто аш жасайбыз да. Аш эле го билбейм. Палоону жакшы басасыз, күрөчтөрдү сонун кылып. Сиз жашооңузда бир мындай бир иш түшсө, сизге бирөө келип, Нурайым, болду ырчылыкты токтот, мен сенин жашооңдун аягына чейин жеткидей Сумманы төлөп берем. сумманы төлөп берем акчаны. Сенин үй бүлөңү дагы жеткидей. Сен ырчылыкты ташта десе. Ырчылыктан акча табыш үчүн жүргөн жокпуз го. Эме бул деле бар негизи, бирок чыдай албай кетсем керек. Тамагым ооруп атканда, грипп болуп атканда ырдабай туруш керек го. Ага карабай ырдап саласың го, ошон үчүн чыдай албайт болушум керек, жок демекмин го. Азаматсыз. Ал эми көп суммадагы акча сизге талап берип, кей-поп стилиндеги ыр жаздыр десе, кандай карайсыз? Жакшы гонорар төлөп беребиз десе. Кей-поп стилиндеги. Жок. Мен мынтип кичине эле колум өйдөрөк көрүнгөн кийим кийсем дагы эл мени аябай жаман көрүп кетет. Ошон үчүн азыр араң чачымды экиге өргөндү таштадым да, болбосо чачымды эле өрдүрөшөт да кечке элечи. Боембо деп элечи. Боембогон болбойт, кичине чоңоюп калгандан кийин. Бизнесибизде убагында Үрчай Касымова Кыргызстанга бир жаңылык киргизген, таптакыр боенбой. Бирок өзү айтып өткөн операторлор, режиссерлордун өтүнүчү боюнча камерага боенуп чыгыш керек экен деп. Сиз дагы алгач биринчи боексуз көргөнбүз, Ооба, мен боеном, бирок өзүм боеном. Салонго барып чачымды жазап, бетимди боеп бергенде аябай көп боеп салышат го, ошон үчүн өзүм боеном. Кайсы клип болбосун баарында өзүм боенгон болом. Бирок ушинтип айтып калышат. Кичине момундай башкачараак бир пудраларды бербесең жаман чыгып атасың. Ооба, сөзсүз түрдө баягы боекко деле көбүнесе грибит болуш керек. Бул камераныкы, сахнаныкы көбүнесе грим деп аталат. Ооба. Анан ошо концертте ким боет анда, өзүңүз боенуп чыгасызбы? Бирок концертте боенушат го, билбейм. Боенушат. Ооба. Азыр кандай элексиз, кайсы визажист сизге көмөгүн көрсөтөт, кайсы команда сизге иштеп берет? Жок, аны азыр билбейм. Анан өзүңүз дагы айтып өттүңүз, Кубаныч Баркалбасов менен эки музыкалык ырдесен ырдапсыздар. Буюрса Кыз жигит, андан соң Ага карындаш деген дагы ыр жарыкка чыккан. Буюрса жакын аралыкта клибин дагы көрүп калышыбыз болуп мүмкүн. Ошол мырза сиздин концертиңизди алып барат экен. Ооба, Кубайкени алып барыңыз деп мен өзүм айттым. Көнбөй атса апам айттым. Ал күндөр Кубайкенке 2-3 айга чейин тойлор той алып коюшат экен да. Анан Кубайке өзү да мындай жаркылдаган киши болгон үчүн анын тойго барып Кубайке тамада болуп калса, тойдун адамдары да ошондой жаркылдайт да. Ошентип өзү да жеңил бала да Кубайкечи. Ошон үчүн концертте да сиз алып барыңыз, жеңил өтсүн. Мен өзүм кичине ачылып ырдайын. Өзүнүн бир тууган карындашындай эле эркелеп концертиме бүтүп калды, тойлорчу жеңил эле ырдап коем. Ошондой болсун деп Кубайкенин тоюн жылдырдып, ошону койдук. Сиз менен ошол мырза менен иштешүү абдан жеңил болгондуктан сиздин дагы концертиңизге өзүнчө бир жардамын көмөгүн тийгизет болуш керек. Негизи эле өзүң жана жаныңдагы адамдын алдында өзүңдү эркин сезсең, ар бир жумушуң ийгиликтүү аяктайт го. Ооба, бирок мен баягы Нурайымдын айтып берип, биздин интервьюну баштагандан бери айтып аткан сөздөрүнөн баамдаганда, ар бир Нурайымдын кылган иши, эстрадага аралашкан, ырдап чыкканы, ошол эле чөйрөгө арбат аралашып кеткен шар болуп атыптыр. Мен ой боюнча дагы дал ушул алдыдагы пландалып жаткан Нурайым Акылбековнун концерти дагы шар жана ийгиликтүү өтөт болуш керек. Жүзүңүз жарык, жолуңуз ачык, бийкечи экенсиз, ийгиликтерди дагы да болсо каалай беребиз. Ал эми биздин дагы сырткары биздин көрүүчүлөр дагы суроо берсеңиздер болот. Биздин бүгүнкү коногубузга дагы бир рет номерлерди айтып өтөйүн. 39 20 64 39 21 83 шаарыбыздын номери 0312 түз байланышка чыгып өзүңүз каалаган суроону бүгүнкү биздин жылдыздуу коногубузга берсеңиз болот. Ооба, көпчүлүк көрөрмандар жакшы көргөн сонун шоу программасы негизи баягы көңүл ачуу программасы болуп эсептелинет. Анан негизи Нурлан экөөбүз ушул эфирге даярданып жатып, сиздин буга чейинки берген интервьюларыңызга дагы бир сыйра баш багып өттүк. Бир чети тамашалуу болуш керек. Кайсы бир интервьюңузда жараткандан эмнени суранат элеңиз десе, аппак кыз болоюн деп өтүнгөн экенсиз. Эсиңизде барбы? Ооба, ушунчу ушунчим билем. Кадыртын мүмкүн же бир мындай сууларга барасың го. Ошол кезде мынтип бетимди жууп элечи. Бактылуу болоюн, ден соолугум деп бир мамлекетке барайын жок, аппак кыз болоюн деп эле. Азыр анткен жокмун. Азыр эмнени сурап атасыз? Азыр эмнени тилейсиз көбүрөөк?
элдин ушундай азыр кандай жакшы көрсө, дагы ушундан ары да жакшы көрүшсүн, сахнада дагы бир топ жылдар калайын, анан бактылуу болоюн деген сыяктуу. Мыкты, керемет. Кудай буйруса, сөзсүз түрдө мунун бардыгы тең ишке ашат деген ойдобуз. Ооба, биз сапарыбыз менен ары улантабыз. Анан сончо программасын алганда ар бир эле инсан негизи өзүнүн кинодон же болбосо жакшы бир ырдан көргүсү келет. Буга чейин баягы тасмалар, жарык көргөн тасмалардын арасынан кайсы кинону сиз аябай сүйүп көрөсүз, анан ошонун ичинде кээ бирде ойлонуп каласың, ушул ролду мен аткарып калсам кандай сонун болмок деп. Шаарга келгенден баштап эле кино көрүп калдым. Ага чейин биз айылда кинотеатр жок, көрчү эмеспиз. Кайсы кино жагат? Аяш деген кинону кайра кире берем. Ким көрбөсө шерик болуп кире элечи. Бирок кайсы образды аткарып билбейт экен, ушун ойлогон эмес экен. Мен аткарсам депчи. Ооба, сунушташса бир сыйра карап көрөсүздөр. Ооба. Библиябыз менен биргеликте. Биз болсо программабыз менен ары улантып, сиздердин назарыңыздарга сонун музыкалык клипти тартуулайбыз. Үмүт Алиеванын аткаруусунда Тамаша кыял. Ооба, чогуу көрөлү. Сонун шоу программасы. Биз болсо Үмүт Алиевага мындан сырткары дагы да чыгармачылык эргүүлөрдү тилейбиз. Сахнада жымыңдап, толтура кол чабууларга ээ болуп жүргөн Нурайым Акылбекова бүгүн биздин студиянын мейманы жана биздин башкы жолугушуубуздун себеби 25 жана 26 сентябрь күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук Кыргыз филармониясында концерт болот. Ооба, чоң сахнада сөзсүз түрдө ошол даталарда бардыгыңыздарды күтөбүз. Анан бизден сырткары дагы дал ушул экрандын ар жагында отурган сиздер дагы Нурайым Акылбековага өз сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал үчүн сиздер 39 20 64 39 21 83 номерлерине бизге түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Шаарыбыздын коду болсо 0312. Сөзсүз түрдө звонокторду күтөбүз. Биз болсо Нурайымдын бала чагына, мектепти жаңы аттаган, мектептин ак босогосун аттаган учурга сапар тарткыбыз келип жатат. Азыркы учурда сиз 18 жаштасыз. Мектепке 7 жаштан баштап баргансызбы же 6 жаштанбы? Мен 18 жаштамын. 6 жаштан барып турбуз. Ооба. Демек 6 жаштан барган кыздар баягы өзгөчө тың болот, өзгөчө сабакты илип кеткен адамдар болот го. Ошондо кайсы мектепке бардыңыз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз? Өзүмдүн айылымда эле Мешков атындагы мектепке бардым. Үйүмдүн жанындагы мектеп болчу. Жана кирип чыгып окуй беришкенсизде. Коңгуроо болгондо анан барасың го. Жана үйүң мектептин жанында болсо башкача бир түйшүк боло берет го. Үйүңдө бир нерсе алып чыга кал, чакал алып чыга кал, суу алып келе кал деп бериши. Ошондой учурлар болгонбу? Ооба, мен кички кезимде биринчи класска баргандан бери эле өзүм будильник койгонду билет экем. Ошентип сабакка өзүм туруп барчумун. Анан мектепке барам. Кандай майрам бир нерсе болсун, сөз үйдөн бир нерсе алып келе калчы деп ушундай болот. Майрам болуп кыздардын курсагы ачылып үйгө келе калышат, ушундай сыяктуу. Жок дей албайсың го. Өзүңүз деле жок дей албайт болушуңуз керек, көп учурда. Ооба, мен дагы мектептин алдында магазиндер болот, ал жака барбайм. Дене тарбияга кийим пакетке салып барасың го, антпем. Үйгө келип чыкып кийинип анан кетчүм. 5 мүнөттүк жол. Ошол биринчи класстан тарта эле мектептеги баягы иш-чараларга активдүү катышып, баягы жаз майрамы, күз майрамы деген мектепте иш-чаралар көп өтөт го. Ошолорго байма-бай тынымсыз катышсаңыз керек, Ооба, кички кезде биринчи класста ырдаган видеом бар. Кички. Биринчи класста ырдагансыз. Кайсы Биринчи чыгарманы класста ырдадыңыз? мен атамгасын араң үйрөнүп жүргөн кезим болчу бирок. Нелия Урмат эжелердин эмгегиң бийик зордоду. Атене ошолорду ырдаптырмын. Ой, энеге арналган ыр десе ооба. Ооба. Ошолорду ырдаптырмын. Анан мектепте атайын бир математикадан же бир физикадан деген сыяктуулардан грамоталар жок, жаң Жарданы. Кайда конкурс болсо барчыбыз. Негизи баягы мектепте ар бирибиз эле талашсыз дене тарбия жана музыка сабактарынан 5 чыгабыз го. Балдарбы, кыздарбы? Кол эмгектен дагы деп. Кол эмгектен дагы баса 5 деген бааны алып чыгабыз. Анан кайсы сабакты сиз жакшы өздөштүрөт элеңиз? Кайсы сабакты жакшы окуйсуз? Башталачкасы бүткөндөн кийин музыка жок болуп калды, музыка сабагы кирбей калат го. О, хата. Анан адабият деген мен журналист болом деп да ушинтерчим. Ошого ыр болгон үчүн чыгармаларды көркөм окуп, ушундай сыяктуу
адабиятка кызыкчу болушум керек да. Кызыкчусуз. Кызыккан калып эле кечке конкурстар боло берчү да. Ырдай берчүмүн. Бирок баягы мектепте дагы мындай ушундай иш-чараларга активдүү катышкан окуучуларга дагы баягы литературадан сабак берген, ошол адабияттан, кыргыз тилинен, алгебрадан сабак берген мугалимдер 5 кой берип 5 кой берип берет, Нурайым айткандай. Бир бааны көтөрмөлөп берет да сөзсүз түрдө. Үйдөн бир нерсе керек болсо дагы, үйдөн бир шыпыргыларды алып барам, 5 кой берет. Негизи ошо класс жетекчиң дагы ой мен бул кызым жакшы окуйт, бул кыз деген 5 алыш керек деп көтөрмөлөп турган учурлар дагы көп болгонго. Ооба. Азыр дагы аябай сыймыктанышат. Мугалимдер менен кийин сагынып калат экенсиң го окунуп бүткөндөн кийин ошого. Эмнем болсо жиберем, концерттин афишаларын кечке ар жакка таркатып отурушат. Ошол концертке дагы мугалимдериңиз, ошол өзүңүз төрөлгөн, ошол өзүңүз чоңойгон айылдан дагы шаарга коноктор күтүлүүдө? Ооба, баарына биз-бизден го. Баарына биз-бизден. Бирок келишет. Менимче бир жакшы колдоо келет деп мен толук түрдө ишенем да, айыл тараптан. Себеп дегенде сыймыктанып ар бир кылган иште көрүп жүргөн баягы коштуна колондор, мугалимдер баардыгы тең сизди колдоп келсе керек. Ооба. Да ушул концерт тууралуу дагы сөз кылып жаткан учурубуз Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияга 25 жана 26 сентябрда барып, да ушул Нурайымдын кечесине күбө болуп, сон концерттердеги сон музыкалык ырларга баягы жүрөгүбүз сүйүнүп, көңүлүбүз сүйүнүп кошор деп келсек дагы болот. Ошол концерттин дагы чет өлкөдөн, башка коңшу өлкөлөрдөн коноктор келип калышы да мүмкүнбү? Билет сатып атканда мен сурайм да, кандай өтүп атат кимдер десем, Казакстандан алып атышыптыр. Тати деп алышып, билет Казакстандан келишет экенин билем. Анан сөз Ош өзүнүн Кыргызстандан да келишет. Кече болсо 2-3 күн мурун Америкадан 70 жаштагы ата Dior'дун парфюмун анан мындай кыздар жакшы көргөн кат жазып бериптир. Анан мага жеткирип берген кишиге атымды айтпа деп айтыптыр. Ал киши бирок Америкадан келбейт экен, көрбөйт болуш керек. Ошентип сыйлап отурушат. Эметип мага болсо концерттин 10-унан кийин той алба деген. Буга чейин дагы той алып алганбыз го 1 ай мурун. Аябай кыйын болуп калат экен. Той албайлы десек 13 сентябрда Оштон тамада чыгып, ал Бишкекте эмес, Оштон тамадасы чыгып, чоң улуу апа экен, ушу балдарына мындай керес сыяктуу айтыптыр. Ушул кызды алып келгиле депчи. Ошондой сыяктуу элдер колдойт да. Менче тескерисинче ошол сарафанный радио деп айтып коюшат го, ошол тойго барып дагы элдерди концертиңизге чакырып келсеңиз болчудай. Ооба. Антип айта алмайм бирок. Ар бир эле аткаруучунун өзүнүн жеке YouTube каналы бар эмеспи? Сиздин да YouTube каналыңыз бар болуш керек. Ооба. 2 YouTube каналым бар. Канча катта болуш? Бир эмес 2 YouTube канал. Бирөөсүндө 50 000 көрбөйм, башка бирөө карайт. 50 000ге жакын мүмкүн ашып калды, 50 000 тегереги, экинчисинде 10 000 тегереги. Эмне себептен 2 канал жүдөп жибербейби? Жок, бир каналымды жоготуп алган болчумун. Анан кийин кайра таап алдым. Кире албай калгансыздар ошондо. Кийин экинчи канал. Бул концертте коюла турган бул сиздин аткарууңузда хит чыгармалардан сырткардагы жаңы чыгармалар күтүлүүдө болсо керек. Кимдер менен иштешип атасыз? Кандай чыгармаларды күтсө болот? Менимче экрандын ар жагында отурган биздин көрөрмандарга кызык болсо керек. Дагы кандай чыгармаларды ырдайт болду экен деп күтүп атса керек. Ошо баягы айтат го. Өзүңдүн ырларың жок, кантип концерт берип атасың деп. Өзүмдүн 3 ырым бар. Ошонун бир экөөсү чыкты, дагы бир экөөсү концертте кече жакында эле, баары эле кече жакында Англиядан келип, Рош менен Алириза мага клип тартып кетишкен. Ошол клипте концерт күнү элге көргөзөбүз, мүмкүн концертке келген кишилер көрөт, мүмкүн же ага чейин чыгып калат. Ошондой жаңырылар бар. Мыкты. Баягы ырчылар Борборго концерт бергенден кийин да сөзсүз түрдө Ордолуу биздин Ош шаарына концерт берет, андан сырткары барып Москвага берет, андан барып Америкага берет, Прагага берет, ушундай бир баягы тур уюштурушат го өздөрү үчүн. Сиз бул концерттен кийин дагы кайсыл жерге
барайын деп атат. Сиз айтып калгандай жаңа элеке Америкадан келген бир белектен кийин мен ойлонуп калдым да, ушул Америкадагы баягы биздин мекендештер сөзсүз түрдө бир Кыргызстандын бир кичинекей жерин аябай жакшы көрүшөт да, оймосу болобу, чиймеси болобу, анан сөзсүз түрдө баягы кыргыз тилиндагы бир үнүн сагынып турса керек азыркы кезде. Өзгөчө ошол биздин баягы мекендештер куруттай жакшы көрүшөт деп айтышат го. Америкада баардык нерсени кыргызга эмне тиешелүү болсо алдыра беришет. Анан жакынкы күндө да сизди күтөт болуш керек Америкадагы биздин жердештерибиз. Башында план кылып атканда Айфшада бүт числолор менен чыкмак. 25-26 Бишкек, анан Ош деп бүт баарын чыгара алып атканбыз. Анан оңой нерсе эмес экен го. Ошон үчүн Ошто да пландап аттык, бирок жакында эле кайра болбой калды. Азыр болгон жок, мүмкүн Бишкектегисин жакшы кылып 2 күн өткөзүп алгандан кийин биз Кытайга кетмекпиз. Кытайлык кыргыздарда, Кытайдагы кыргыздардын 4 айылы, 4 шаарынан мүмкүн ошол жектерге барып концерт коебуз. Анан кийин Ош, Чабат, Чет областы бир кыдырып коюп, анан эс алабыз. Америкага эс алганча барып концерт коюп келсеңиз да болот экен да. Ооба, көпчүлүк эле биздин шоу бизнесте жүргөн атактуу аткаруучу бийкеч мырзалар Россия Федерациясына аябай көп барышат. 10-13 шаарларына барып концерт коюп келишет го. Ошол жака дагы чакыруулар түшүп атса керек. Ооба, Москвага ал жакта элдер барды иштеген барат го. Ошон үчүн концертке бара беришет экен аларчы. Мен бир жолу коюп келдим го. Өзүмдүкүн бир жолу коюп келдим, бирок башка бирөөлөрдүкүнө 2-3 жолу барып келдим. Конок иретинде. Анан бул жак маанилүү го, бул жакты бүтүрүп коюп ал жакка да барабыз. Ооба, сөзсүз түрдө менин ой боюнча баягы дүйнөнүн булуң буручундагы кыргыз мекендештерибиз сөзсүз түрдө бул тембрди, бул мелизманы, бул үндү угат болуш керек. Азыркы тапта бул кыргыз чыгармаларын себеп дегенде баягы мекенден алыс жүрсөң, мекендин ар бир нерсеси өтө бир маанилүү болуп калат го. Ар бир кыргыздын мындай орусча айтканда частичкасын каалап калган мүнөттөр болот. Сөзсүз түрдө мындан кийин Нурайымды дагы Борбордогу концерттен кийин дагы биздин башка шаарлардагы концерт, андан сырткары чет мамлекеттеги концерттерди дагы сөзсүз түрдө күтсөк болот экен. Ооба. Ар бир угарман, ар бир кыргызстандык бардыгыңыздарды буйруса 25-26 сентябрда болот турчу. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында күтөт экенбиз. Буйруса Нурайымдын концертинен. Анда эмесе элге кайрылып ошол концертке чакырып. Ооба, эркин микрофон сиз үчүн. Жалпы мени колдоп аткан, ырларымды угуп, жакшы сөзүн айтып аткан, мага дем берип аткан элиме аябай ыраазымын. Кандай мени колдоп атканыңыздарды билем. Колдоосу менин ырдагым деле келбей калат болуш керек. Силерге чоң рахмат. Бар болгула, өлкөбүз өнү өссүн. Мен концертиме баарыңыздарды чакырам. Тойлорго чакырып атса бара албай калаткандырмын тойлоруна. Ошон үчүн концертке келип, башка коноктор болбойт, жалаң мен ырларыма тоюп угуп кетсеңиздер болот. Мен сиздерди концертимде күтөм. Ооба, чоң рахмат Нурайым. Концерт ийгиликтүү өтүшүнө шек жок. Биз ийгиликтерди гана каалайбыз, багынтып жүрө бер. Мындан кийин дагы 5 жылдан, 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин дагы ар дайым ушундай кыргыз элинин жүрөгүндө ушундай жөнөкөйлүгү менен, ажарлыгы менен, жүзүңдүн жарыктыгы менен кала бер. Анан сөзсүз түрдө кыргыз элин суусатпай, көптөгөн жакшы, сапаттуу чыгармалар менен тойгуза бер демекчибиз. Ооба, анда эмесе Нурайымды биз сахна төрүбүзгө узатабыз. Саратан аталышындагы музыкалык ырдесени камдап келген экен. Назарыңыздарга да ушул музыкалык ырдесени тартуулайлы. Анда эмесе Нурайым сахна төрүнө өтүп берсеңиз. Ооба, сөзсүз түрдө кантип биздин куттуу студияга Нурайым келип калса, биз жандуу үн менен ырдатпай калабыз. Андыктан баардыгыңыздар экрандарга жакын келиңиздер. Балким телевизоруңуздун үнүн чоңойтуңуз. Бул үндү угабыз. Кеттик анда. Жерден эч ким көрүнбөй, чарчадым го күтүп жанатан. Ою на-на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-на-не, ою на-на-на-на-на-не, күтүм жанатан.
Мынакей дал ушул сиз сүйгөн тембр, сиз сүйгөн мелизма Нурайым Акылбекова Саратан чыгармасы менен болду. Ыраачылык билдиребиз. Ал эми Ооба, бул сонун шоу программасынын соңку мүнөттөрү экен. Чындап эле күздүн эң алгачкы сонун күндөрүн дүйшөмбүнү сиздер менен баштап жатканыбызга чындап эле кубанычтабыз. Нурайым Акылбекованын концертине сиздерди чакырып өттүк. Буюрса, сентябрдын аяктарында жолугушуп калат экенбиз. ооба, сөзсүз түрдө чоң сахнада, чоң бир массаптуу, табиттүү, керемет бир концертке келип болсоңуздар болот экен. Ал эми дал ушул кирип келген күз майрамы менен деле биздин көрүүчүлөрдү куттуктап койсок болот. Эң мыкты бир мезгилдердин бири, бардык мөмө жемиштердин бардыгы тең бышкан, бир баягы күз өзгөчө бир сезимдерге толтурган мезгилдердин бири болуп эсептелет эмеспи? Негизи эле ошол. Күз эмнеси менен жагат сага? Токчулуктун, баягы бейкутчулуктун заманы, айы болгону менен мага аябай жагат. Чындап эле көңүлүң дагы ток болот, дасторконуң дагы жайнап турат го. Той топурга барба, сен жакындарыңдын үйүнө конокко барба, же болбосо өзүң үйүңө коноктосуп ар дайым баягы дасторконду гүлдөтөп, мисалы биздин сонун шоу программасын алганда түрдүү мөмө жемиштер турбайбы? Ошентип кооздогонго мүмкүнчүлүк болгон үчүн мага аябай жагат. Ооба, урматтуу биздин экрандын ар жагында отурган сүйүктүү көрүүчүлөр, бизге берилген дагы убакыт ушуну менен соңуна чыгыптыр. Баягы ар бир нерсенин башы жана ошол нерсенин аягы болот эмеспи? Күндүн чыгышы болсо анын батышы. Биз сиздер менен коштошпойбуз, дагы да болсо музыка телеканалында сонун шоу программанын алкагында амандашканга чейин сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Студияда мен Нурлан Бактыбеков жана менин кесиптешим Диля Кадырова болду. Ооба, дүйшөмдүн кечи мындан ары сүйүүгө, кубанычка, анан сөзсүз түрдө бакытка толсун деген аруу ниетибизди айтып коштошобуз. Кайрадан көгүлтүр экранда амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сүйүктүү бармандар.